Максаткан Манас кызы Токон Эшбаев атындагы маданият үйүнүн көркөм жетекчиси. 30 жылдык эмгек тажрыйбасында маданият үйүндө бир топ кыйын күндөрдү башынан өткөргөндүгүн эскерет. Кышкысын кызматкерлер кийимжен отуруп иштөөгө мажбур болушчу. Анткени эскилиги жеткен маданият үйүндө жылытуу системасы да болгон эмес. Бул жерде иштеген мезгилибизде, ал мезгилде өтө мындай кыйынчылыкты көп тартканбыз, бирок жаш экенбиз. Жаштыгыбызды баягы билбеппиз да. Бирок эстегенде азыр корком. Мен азыр ушул күндө корком да. Жаштыкта кандай ушундай суук жерде иштеп жүргөнүбүзгөчү. Андан кийин көп жыл иштеп жүргөндөн кийин мунун үстүбүздөн суу өтчү. Андан кийин ал мезгилде биздин Акынбеков Нурмат Батырович деген иштеген. Ошол мезгилде чердакты алмаштырган. Бүт. Андан кийин текшерүү келгенде ошол мезгилде бизге дагы мындай коркпой иштеген экенбиз да. Авариялык состоянието экен эле, ошол мезгилде да иштеп жүрүппүз да. Аны жаап койгон экен эле. Аны деле билбеппиз бизчи. Бул эми жамандаш эмес, бирок жетекчи айтыш керек болчу да, мындай жер сүрөлөрдө ушундай да этият болгула деген бир нерсени айткан эмес да бизгечи. 1985-жылы Ашар жолу менен курулган маданият үйү авариялык абалга кептелген. От казанында жок маданият үйүнүн абалы күндөн күнгө начарлаган. Ага карабастан кызматкерлер райондун маданият тармагын тейлөө жаатында жан үрөп иш алып барышкан. Эсте кала турган күндөрүбүз мындай иш-чара өтүлүп атканда же болбосо бир мероприятие өткөзө турган мезгилде өтө суук абалда кыйналат болчубуз. Себеби дегенде ал мезгилде мен келип иштегенден кийин бир аз гана эле бир немелер жылытчу, бирок анчалык эмес болчу. Репетиция болгон мезгилде болобу, же болбосо бир кандайдыр бир иш-чара болгон мезгилде бир кабинетте баардыгыбыз ошол жерде кийинип, ошол жерге келип иштеп кетчүбүз да. Сууктун күнү аябай, зал аябай суук болот эле. Кара Суу райондук маданият үйү 2021-жылдын ноябрынан тартып капиталдык коңдоп түзөө иштери жүрүп, республикалык бюджеттен ага 24 миллион сом бөлүнгөн. Райондук деңгээлде иш-чараларды жандантууда ушул унутта калып бара жаткан биздин иш-чараларды ошону жандантууга багытталды. Ошонун бир энелер күнүнө карата райондук деңгээлде шайыр апалар кароосуна уюштурулду. Шайыр апалардын азыркы айыл аймактарда алардын чыгармачылыгын, алардын үйдө отуруп мындай өздөрүнүн өнөрлөрүн, эмгектерин, кол өнөрчүлүгү ошолорду жандантууга багытталып 6 тур менен аныкталды. Учурда маданият үйү толук коңдоп түзөө иштеринен өтүп, бардык шарттар түзүлдү. Жана дагы жаңы музыкалык жабдыктар менен толукталды. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин буйругу менен аталган райондук маданият үйүнө Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү таланттуу обончу жана аткаруучу Токон Эшбаевдин ысымы берилген. Маданият тармагында барандуу орду бар Токон Эшбаевдин ысымын алып жүргөн райондук маданият үйүнүн аймактагы маданият чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруудагы ролу чоң. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош облусу.